Кыргыз журтунда илгертен улуу муундардын акыл насааттарын, кеп кеңештерин бийик аздектеп келген. Учурда алардын кадыр баркы бааланбай жаткандыгы өкүндүрөт. Мындан улам өлкөдө даанышман аксакалдар ордосун түзүүнүн зарылдыгы келип чыккан. Карын сөзүн капка сал дегендей, улуулардын уңгулуу насааты менен кеп кеңешин алуу маанилүү дейт жыйынга катышкан коомдук ишмер. Максатыбыз бул даанышман аксакалдар ордосун түзүү. Бул кандай дегенде кыскача эле айтайын. Биздин ушул кездеги турмушта болуп аткан жашоодогу өйдө ылдый муктаждыктар, учурдун талабына байланыштуу биздин аксакалдардын азыркы кездеги орду табылбай калды да. Дежурный аксакалдар, дежурный чалдар деген сөздөр 3 айдан ашык эки эле киши эч кимди кошпой жобону даярдадык. Аталган жыйын Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагында жайгашкан Арапбай Ажы Маматкулуу атындагы элдик мечитте өттү. Анда 7 облустан мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, көптү билген карылар катышты. Алар өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып, аксакалдар коомун түзүү менен тарыхый баалуулуктарды сактап, кийинки муунга өткөрүп берүүнүн аракеттерин көрүшүүдө. Бул шаранын максаты мындай: бул Арсланбап атанын эстелигин реставрация кылып, тигеле эстелиги жок, ошонун ордуна эстелик куруу максатында. Бул эми Арсланбап дегениздин максаты Кыргызстан боюнча илгери бир эле мазар болгон экен да, Арсланбап атада. Базар-Коргон районунун тургуну Жаныш Кочкоров Арсланбаптагы 9-10 кылымдарда караханиттердин убагында Арсланхан өлөр алдында мурас кылып калтырган кыргыз мазарынын тарыхын билген кишилердин бири. Ал мына ушул жерди кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүп, эл эс алып, зыярат кыла турчу жерге айлантууга кызыктар. Мына эл журт түшүнө баштады. Ошол жерге бир Арслан Карахандын биздин жакшылардын күмбөзүн куруп, ошол жерде кыргыз мазары кылып, ошол жерде элге журтка, ошол жерден Аллага сыйынып кете турган, Аллага дуа кылып кете турган жерди ошо Арслан Карахандын мазарын оңдоп, элге журтка мындай көрө турган кылып, ошол жерде дем ала турган кылып аракет кылганга басып жүрөм деп алам. Кыргыздын миңдеген жылдык тарыхында аксакалдардын орду башка болгондугун айткан уюштуруучулар аксакалдардын насаатын, кеп кеңешин угуп, санжыраны, тарыхый жерлерди таамай билүү менен мындай жыйындарды алдыда дагы өткөрүп турууну максат кылууда. Эльвира Аширбекова, Бектур Иманалиев, Сузак району.